Ассаламу алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт кыргыз спортундагы соңку жаңылыктарды айтууну улантат. Бул жолу биз жаңы гана Бахрейн өлкөсүнүн баш калаасы Манама шаарында өткөн Brave Combat Federation уюмунун 45-чи мелдешиндеги кыргыз мушкери Кубаныч Абдисалам уулунун жеңишин айтууну туура көрдүк. Кандай үстөмдүктө жеңишке жетти, аны алдыда айтабыз. Ага чейин биздин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Бүгүн 19 ноябрь күнү көпкө күтүлгөн Brave уюмунун 45-чи мелдеши өтүүдө. Анда кыргыз ММА мушкери Кубаныч Абдисалам уулу октагонго чыгып, өз күчүн сынады. Бул жолу Омак Кайман аттуу спортчубуздун каршылашы 23 жаштагы азербайжандык Вагиф Аскеров болду. Чынында азерфайтери беттешке аз калганда гана Кубаныч менен октагонго чыгууга макул болгон. Эсиңиздерде болсо, негизи бул мелдеште Омоктун каршылашы молдовалык Мирчу аттуу мушкер болмок. Бирок анын беттешке чыкпай калганын билген соң, Бахрейндик уюм кыска убакытта кыргыз мушкерине атаандашты таап алышты. Ал эми беттештин өзүнө келе турган болсок, бул жолу спортчулар 80 килограммдан жогору болбосо октагонго чыга бермек. Себеби бир жума мурун салмактарын келтиришип таразага түшкөн эле. Жөнөкөй көзгө деле азер мушкери көлөмү жагынан кыргыз мушкеринен кичинерээк болуп көрүнүп турду. Бул физикалык жактан Омоктун беттештин башында мыкты болоорун кабарлагандай. Ошол үстөмдүктү толук пайдаланган мекендешибиз каршылашын дароо эле партерге алып келип, биринчи бөлүктүн экинчи жарымында толук маунтта соккуларды узатып, техникалык нокаут менен утуп алды. Бул үчүн чынында Кубанычбекке көп деле күч кеткен жок. Беттештин соңунда да мекендешибиз бир жумадан кийин да беттеш берсе, кайра чыгууга даяр экенин кошумчалап өттү. Ал эми азер мушкери жөнөкөй эле бирөө окшойт дегендерге айтып өтүшүбүз керек. Чынында Вагиф Аскеров андай деле жөнөкөй мушкер эмес экен. Буга чейин проф ММА'де жалпы 15 беттеш өткөрүп, анда 12 жолу жеңишке жеткен. Акыркы 6 беттешинде баарын утуп келе жаткан. Демек Кубанычбек Абдисалам уулу Brave уюмундагы статусун дагы бир тепкичке мыктылап койду көрүнөт. Бул Омоктун аталган уюмдагы экинчи жеңиши. Буйруса дагы бир жолу жеңишке жетсе, балким титул үчүн ат салышып калышы да толук ыктымал. Урматтуу достор, биздин каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Жеңиштерде амандашканча дейли.